Эгер сиз чыркыраган чындыкты, жүрөккө жакын эмоцияны уккуңуз келсе, биздин модераторго жазылыңыз. Кымбатчылык кымбаттап баратат. Күндөн күнгө азык-түлүккө, нанга болгон баа өсүүдө. Муну менен алектенген бир дагы чиновник жоктой. Өкмөттүн антимонополиясы иштебей өзүнчө монополия болуп алган. Көчөдө жүргөн сел-саяктар ачкадан өлүүдө. Сел-саяк болобу, бай болобу, алар дагы биздин Кыргызстандын жараны. Элди караган эч ким жоктой. Саясатчылар саясат менен, бийликтегилер бийлигине, шайлоого чуркап жүрүшөт. Кайда барба Мамайдын көрү болду. Доллар бүгүн 80'de аттап 90'го зымылдап заматта көтөрүлүүдө. Өкмөттүн ушул боюнча тез арада өткөрүлгөн жыйыны деле көрүнбөйт. Дагы эле болсо Россиянын президенти Владимир Путин айткандай шорлуу эл экенбиз. Дүйнө эли Кыргызстандын бийлигин тааныбай жатат. Чет өлкөлөрдөн түшчү акча каражаттар өлкөгө келбей жатат. Ошондой эле Кыргызстан өлкөсүнүн стратегиялык өнөктөшү болгон Россия дагы өзүнүн каржылык булагын токтоткон. Европа өлкөлөрдүн бирикмелеринен келчү 6 миллион доллар акча каражаты быйыл эмес, эмки жылы карала турганын билдирген. Муну менен катар бир нече өлкөлөрдүн саясатчылары, серепчилери бүгүнкү күндө Кыргызстанда туруктуу бийлик жок дешет. Россиянын Госдумасынын депутаты, либерал партиясынын лидери Жириновский Кыргызстанды түрмөдөн чыккан адам башкарып жатат. Бул бандитизм, жапайчылык деген жери бар. Деги дүйнөлүк практикада бийликтеги милдетин аткаруучу менен көп сүйлөшө бербеген жери бар. Ошондуктан Кыргызстан өлкөсү тезирээк шайлоолорду өткөрүп, президентти, парламентти тактап алуусу шарт. Антесе орто жолдо эл кыйналып калат. Атка минерлер орус тилин жээрий баштады. Мындай көрүнүш орус тилчи мугалим Сооронбай Жээнбековдун убагында көрүнө баштаган. Өзүнүн 3 жылдык президенттик башкаруусунда бир гана жолу орус тилдүү Россия телеканалына интервью берген. Бир жолкусунда Пушкиндин ырын айта албай уят болгон. Бир да жолу түз эфирде эл менен эфир өткөзгөн эмес. Муну менен чолок сүйлөп сөзгө чоркок экенин Жээнбеков көрсөтүп келген. Учурда президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров орус тилинде сүйлөбөй турганын билгизди. Аны орус тилин билбейт деп да кеп чыгарып жиберишти. Жакында Садыр Жапаров Россия телеканалынын журналистинин суроосуна жалаң кыргызча жооп берген. Өлкөнүн баш прокурору Курманкул Зулушев орус тилдүү журналисттерге кыргызча жооп берерин айткан. Мындай жакта да президенттик шайлоо бүтөөрү менен өлкө расмий тили орус тилин жоюп жибериши да мүмкүн. Эми Өмүрбек Бабанов аман эле болсун. Дайым bir ийгилик болса, bir топтун ийгилиги болса, дайым өзүнө ыйгарат, мен кылдым деп. Качан bir ийгилик болбой калса, ал чекеге качат дагы өзүн алып качат да. Ушундай анын баары Кыргызстан билип калбадыбы. Ал мезгилде ошондой сөздөр болгон. Жалпы жаштар, биздин партиянын жаштары, ата мекенин жаштары, реформа, дагы республика, дагы бир топ партиялар Өмүрбектин Бабановдун кандидатурасын премьерликке сунуштайбыз деп сунушташкан. Ал жерде мен да чакырышкан. Ошол маалда премьерликке биз менин жеке көз карашым мындай болгон. Альтернативный сунуштар болсун. Эгер сиз чыркыраган чындыкты, жүрөккө жакын эмоцияны уккуңуз келсе, биздин модераторго жазылыңыз.